Эгер Бишкектен үй алам десеңиз, калаанын түштүк тарабы аябай бааланып, кымбат сатылат. 1 чарчы метрин эле $1500 сатышууда. Жарнамасында болсо абасы таза, тоо койнунда, тоонун боорунда жайгашкан деп айтышууда. Чын эле бул жактагы премиум класс деген үйлөрдүн 4 дубалынан башка эмне артыкчылыгы бар? Бул жакта жадырап кумурсканын уюгундай болуп салынып аткан үйлөр келечекте кандай болот? Бүгүн ушул темага кызыгып көрөйүн дедик. Азыр биз Алы Токонбаев проспектисинин Абдрахманов көчөсүнөн бул жагынан 7-апрель көчөсүнө чейинки бөлүгүндөгү курулуштарды көрсөтүп берейин деп турабыз. Бул жакты элдин баары эле мактайт да, анан сиз дагы ушул жакта жашайт экенсиз. Бул чын эле бул жакта жашаган ыңгайлуубу? Бул жакта жашаган азырынча ыңгайлуу. Бирок келечекте 5-6 жылда бул жак бир аз кыйын болуп калышудай көрүнүп турат. Мына жаңы курулган курулуштар абдан көп. Өсүп чыккан козу эле биринин артынан бири курулуп атат. Кээ биринин парковкасы бар, кээ биринин парковкасы жок. Ошондой моменттер дагы бар. Сиздерге унаа токтотуш жай каралганбы? Канча месте бар сиздердикинде? -1, -2де бир 150-200 машинанын орундугу бар экен. Мен өз көзүм менен көрдүм. Шарттар абдан сонун, жакшы. Демек сиздердикине шарт түзүлүптүр да, Бар. Жалпы канча батир бул жакта? Жалпы 185 батир бар экен. 5 подъезден турган. Анда нормага жетет экен да, кенен. Нормага кенен жетет. Ушул домго тиешелүү мына балдар ойночу жайлар бар, шарттар түзүлгөн бардыгы. Анан кийин негизи эле мына бизде парковкасы жолдун боюнда маселе чоң да. Ушуну келечекте бир аз кыйын болуп калат. Ал эми бул жерде болсо өзүнчө Европадагыдай. Мисалы артыбыздагы английский квартал деп атайт. Андан ары немецкий квартал бар, итальянский квартал бар, французский квартал бар. Ошондой бир мындай Европанын кварталдары бар. Бул жакта жашоо дагы чын эле Европадагыдай шарттар түзүлгөнбү же аталышы эле Европа болуп, өзү заты көчмөндөрдүкүндөй болуп калган жокпу? Азыр карап көрөлү. Бул жактагы көпчүлүктү ойлондурган дагы бир маселе унаа токтотуучу жайлардын жоктугу. Үйлөрдү көп салганы менен унаа токтотуучу жайлары тар. Мисалы үчүн бул жерде жолдун боюна эле 2 катар унаалар тизилип турат. Бул 2 унааны караңыздар. Эми бириси кирип көрсөтүп койгон. Бириси кирип келатат, экинчиси чыгып баратат. Анан экөө азыр ушинтип могу жерде жол талашып турушат. Бир эле унаа өткөнгө жол бар. Жок дегенде 2 унаа бири-бири менен карама-каршы тилке келгенде өтүп кете тургандай жол эмес. Монтип унаалар менен кезектешип, менин каршы тилкеме бир унаа чыгып калбаса экен деп анан өтүшүңүз керек. Азыр биз түштө саат 1:30 болду. Бул убакта көпчүлүгү жумушта, үйүнө кайтып келе элек. Бирок ошол учурда дагы могу жерде унаа токтотуучу жайлардын баары бош эмес. Монтип түштө деле тыгын турат. Эми элестетип көрүңүз, кечинде бул жака канча унаалар келип топтолот, алар каяка турушат. Бул жерди итальянский квартал деп аташат экен. Азыр бул турак жайдын ичине дагы кирип көрөлүчү. Чынында бул Италиядагыдай жашоо экен, шарттар ошондой түзүлүптүрбү? Бунун ичине кирип көрөлү. Бул жакта могул 6 блоктон турган үй окшойт. 1-2 катар салыныптыр. Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт.
Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Бул жактын жашоочуларына кандай шарттарды түзүп берди экен? Жанагындай 4 дубалды коюп коюп эле кооз аталыштарды бердиби же чынында эле мындай жашоого ылайык балдар ойноочу аянтчасы бар, жашыл зоналары бар, унаа токтотуучу жайы жана башка адамдын баягы негизги керектөөчүсү үйгө келгенде бир эс ала турган, коросуна чыгып бир тынч эс ала турган жай түзүп бердиби? Бул чынында бул жагында жашыл зоналары бар экен. Балдар ойноочу аянтчасы, анан эми арчаларды тигип бир аз жашылдандырып, бир аз шарт түзүптүр. Бунуку Я как человек, который здесь не живу, мне так визуально все нравится. Но вот, допустим, вот с ребенком погулять абсолютно негде. нигде, да? Ну вот неудобно, например. Там нет подъезда где-то, да, с коляской пройти. Ну здесь есть, но там солнце светит, как бы нет, некомфортно. Нет деревьев. Так воздух, конечно, свежий, ничего не скажу. Очень красиво все. А вы где живете? Ну я здесь не живу. Мы приехали с подругой, я просто ее жду в салоне. Я вот с ребенком. Архитектуралык нормалар боюнча шаарда ар бир жаран үчүн 16 чарчы метр жашыл аймак болушу шарт. Бирок Бишкекте бул норма сакталбайт. Ага жетиш үчүн азыркыдан дагы 3 эсе көп бак тарап отургузушубуз керек. Муну Бишкек башкы архитектура мекемеси да тастыктайт. Эгер биздин нормаларда 16 чарчы метр, бир жаранга 16 чарчы метр деп каралган болсо, биздин бүгүнкү күндө биздин Бишкек шаарында 4,5-5 чарчы метр ар бир жаранга. Мындайча айтканда 3 эсе аз болуп атат. Ошондуктан жаңы башкан иштеп чыгып атканда бунун баарын эске алуу менен 1,5 миң гектарга жакын аянтча коомдук жашылдандыруу аянтчасына белгиленет. Салыштыруу үчүн алыс барбай эле Алы Токонбаев проспектисинин ылдый жагындагы мурда курулган көп кабаттуу үйлөрдү жана өйдө жагынан азыр салынып жаткан турак жайларды карасаңыз. Жашылдандырууга мурда кандай көңүл бурулса, азыр кандай экенин байкадыңызбы? Көңүлдөгө. Бул жак кыдырып турам. Ассалам алейкум, жакшы. Дереве жок bizde. Дереме ошол жөнүндө айтып атам да. Айткын, дереве жок. Айтып бербейсизби да, кандай жүрөсүз? Мен жерде турам, жашайм. Кайсы жерде турасыз? Мына Теплыстанда жашайм. Аха. Жашыл жок да. Жашыл вообще жок. Бирок бул жак аябай кымбат район гана. Эмнеси кымбат? Абасы үчүнбү? Элитный район да. Абасы үчүн. Мен уже адыр. Бир жашыл парк же бир дарак эккени Куда каласа болуп калаттыр. Мен жерде мына парк салынып атат. Сиздин короңузда барбы жашыл зона? Пока жок, эми болот. Чыгып эле 4 дубалды сүзөбүз, кайра башка дубалды. Эми болот куда каласа. Болуп турат. Ийгилик макул. Бул жак азыр элитный район деп айтылды. Мына таштандылар жатат. Канча күндөн бери алып кетиле элек билбейм, бирок таштанды челектери толуп, сыртына ашып туруп калыптыр. Эң чоң шайтан дөңгөлөк курабыз деп атыптыр. 88 метрлик. Бул мына ушунсу куруу стадиясында экен. Алам парк деген мекеме. Бул жагындагы үйлөр, бул жагында парк болот экен. Бунусу жакшы. Бактарак жок, таштар эле турат, үйлөрдү эле куруп атат, чыгып эле 4 дубалды сүзөбүз кайра эле деп атат. Эгер биз ушинтип кете берсек, бул жактан жашыл зоналарга өзүнчө орун бөлүп, үйлөрдү бир ирети менен курдурбасак, бул жак абасы таза район эмес, таштардын жунглиси болуп калышы мүмкүн. Бул
5-6 жыл эгер ушинтип токтотпой үй курганга бере берсек, биз таштардын жунглисине келебиз. Эми мен турган жердин оң жагында, бул магистраль жакта, ал Токонбаев проспектиси жакта, бул жерде ресто чайханалар, кафе, түнкү клубтар баары катарынан тизилип жайгашкан. Азыр сол тарабымда үйлөр курулуп атыптыр. Жаңыдан 25 этажга чейинки, 20 этаждан, 20 кабаттан жогорку үйлөр курулуп атыптыр. Анан мен айтайын деген дагы бир маселе, ушул Алы Токонбаев проспектисинин аркы Байтик Батыр көчөсүнөн бул жагынан 7 апрель көчөсүнө чейин үйлөр катар курулуп атат. Бирок ушул жакта азыр мамлекеттик делген мектеп жок экен. Буну картадан карасак да чыгып атат. Бир гана Газпром, Россия куруп берген Газпром мектеби, анан өйдөрөктө Туркия куруп берген Мариф мектеби бар. Болду. Анан дагы бир жеке менчик мектепти көрдүк, үчөө эле. Мамлекет бул жака мектеп кура эле экен. Бирок үйлөр аябай салынып жатат. Эгер эми алдыда планы бардыр, эми кен план деп ушул жака да үйлөрдү курайын деген ниеттери бардыр. Кээ бирлер менен сүйлөшсө курулат экен деген иштер айтылып атат. Бирок учурда биздин көргөнүбүз боюнча мектептер жок. Ушунча үй турат, мектеп азырынча жок. Эми кошуналар менен сүйлөштүрүп калсак, ошо Кудай кааласа мына өйдөнкү жака жаңы мектептер курулат деген пландар бар экен. Бишкек шаарынын депутаттарын колдоп мэр аракетте экен. Кудай кааласа курулуп калса шарт түзүлөт. Неге дегенде бул жакта 2 мектеп жетишпейт. Ал көзгө көрүнүп эле турбайбы? Бул тарапта болсо Нью-Йорк Сити деген турак жай курулуп атыптыр. Карасаңыздар, бул мына көтөрүлүп калган, мындай болуп курулат окшойт сүрөттөгү карасак. Бунун шарттары дагы кандай болот экен, ортодо жашыл зонасы болобу экен, бирок монда карасак жакын эле тизип тургузуп баратат үйлөрдү. Жолдун эки четинде дагы көрүп атасыздар, унаалар толтура. Оң тарабыбызда болсо немецкий квартал турат. Биз буга чейин буларды тартып кеткенбиз, жана үй бүтпөй турат көптөн бери деп. Азыр сырттан караганда көпчүлүк жумуштары бүтүп калгандай, мына астында лесалары турат. Бул астындагы майда чүйдө жумуштарын жасап атышат окшойт. Анан буну да аябай какшатты го. Жүк алып келген экен, киргизбей. Же эшигин ачпайт да бул жакта. Чекелерине плиталары басмай, монда жумуштар жүрүп жатыптыр. Могу плиталарынан бери алып келип коюптур. Жумуш жүрүп атат окшойт. Бирок азыр бул тарабында лесаларын коюп койгон, бирок азыр иштегендер жок экен. Бирок бүт материалдары турат. Бул жакта көпчүлүк турак жайлардын короосу тосулуп, кайтарууга алынган. Эгер кокустан баш багып же адашып кирип алсаңыз, каяктан, эмнеге келе жатасың деп сурабай эле сазайыңызды берип коюшу мүмкүн. Сүйлөшүп алабызбы? Эмне камера менен турат? Сүйлөшүп алабыз да, байкеге келатам мен. Жок, сен сүйлөшкөндө мен сага айтпадым, бияк менен кирбей, мына калетка турат деп чыгыл деген бияк. Эмне камера менен турат? Мен байке сүйлөшөйүн да, мен бул жактагы. Сүрөттөн тарткан болбойт, билесиңби? Ошону сураганды келе атпайм ба? Болбойт, так что өчүрө бер, макулбу камерага. Şu давай. Биз бул жакка кирип, короосунда кандай шарттар түзүлгөнүн көрсөк болобу деп кароолчудан сурайын дегенбиз. Эми мындай агрессивдүү адамдарды текебер деп айтууга да болбойт. Алар өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугунан коркуп, бөтөн адамдарды жолотушпаса керек. Бирок бар эле ушундай эмес. Бизге эшигин ачып, короосун кенен көргөзгөндөр дагы болду. Биз бул материал менен Бишкектин түштүк тарабына көп кабаттуу үйлөр курулбасын деп айтпайбыз. Албетте, шаар өсүп өнүгүп, инновациялардын киргизилиши жакшы. Бийик үйлөр көп салынып, элибиз ак өргөлүү болсо абдан сонун. Бирок бүт нормалар сакталып, ал жерде жан сактоо үчүн эмес, жай баракат жашоо үчүн шарттар түзүлсө деген оюбузду айтайын дедик. Биз көрсөткөн райондон турак жай алгандар,
же алайын деп ниет кылып жүргөндөр болсо, комментарийге пикириңизди жазып коюңуз. Сизге эмнеси ыңгайлуу? Же кандай минус жактарын байкадыңыз?